Достар, мынау кимге буйройт деп ойлойсуздар? Караңыздарчы. Мына мына жактан мына бир машина неме келе атат. Тууганыбыз келе атат. Мына ушуларды тандап атабыз да. Ассаламу алейкум. Кандайсыз экен, жакшысызбы? Ден соолуктар, иштериңиз. Жеңе кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз, иштериңиз. Бул биз баягы водительдерчи Каракөлдөн чыкканбыз деже. Анан Каракөлдөн чыгып өзүбүздүн жана гүл бакчабыздан атайын гүл терип анан кийин алып алганбыз. Жолдон ким биринчи чыкса ошого белек кылайлы депчи. Жумгалдын ушул аял затына энелери чыгып калса депчи анан кийин. Анан ушул атайын сизге буйруптур эже. Канча деген жол басып келди. Атайын кара кечеге барып кайра келдик. Эч жолдон бирөө да чыккан эмес да, азыр өтүп келет анан көрүп калдык да сиздерди. Мен да атайын ушундай жел неме бар? Жел маянымда бар эже. Анан көрүп калдым. Эже мынагул бардык эркектерден эне затына белек катары кабыл алып коюңуз эже. Бактылуу болуңуздар. Акам. Мен атайын сизге насип болуптур эже. Айтканыңыз келсин. Айтканыңыз келсин. Биз деле муну ойлогон жокпуз. Мен Инстаграмда баракчамдагы немелер подписчиктерим сап неме деп аткан, кимге буйройт болду экен, кимге буйройт болду экен деп атайын. Мейилиңиздер болуптур ак жолу. Мейилиңиздер аман болуңуздар. Жумгалдын элине мен таң бердим. Мындай кеңпейил анамды тог эле экен да. Эч жолдон бир таппайбыз да. Берейил деп. Мейилиңиздер рахмат, ак жолу. Анакей, мынакей. Атайын Каракөлдүн шопурлардын атынан деп мынакей. Белек катары берип койдук. Ошентип достор, гүлдүн дагы тарыхы ушундай болду достор. Uzun dil uşaqlardan Alış bol deb aytmaqmın Uzun dil uşaqlardan